Бөйрөк ооруп жатканын кантип билсек болот деген суроого жооп берген аракет кылайын. Эгерде биздин белибиз ооруй турган болсо жана ошондой эле бөйрөгүбүз ооруй турган болсо дагы белибизде ооруу симптомун байкайбыз. Ошол себептен экөөнүн айырмалоо бир аз кыйын болушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы бир топ эле айырмачылыктар бар. Андыктан эгерде белиңиз ооруса эле бөйрөгүм ооруп жатат деп ойлой бербеңиз. Эгерде биздин бөйрөгүбүз ооруган болсо, ал дайыма эле оору симптом бере бербейт. Көбүн эсе жалпы организмдеги өзгөрүүлөр менен ал өзүн сездирет. Биринчиден, кабактарыбыз бир аз ишип калышы мүмкүн, көздөрүбүздүн асты жана ошондой эле дене табыбыз көтөрүлүшү мүмкүн, тамак болгон табитибиз начарлайт. Андан сырткары заарабыз дагы бир аз өзгөрөт. Жана дагы бөйрөгүбүз ооруса, бир аз курсакка тартуу берет. Мисалы, оң бөйрөк ооруса оң жакка, сол бөйрөк ооруса сол жакка. Бирок экөө биргеликте ооруш деле мүмкүн. Ал эми бел ооруй турган болсо, ал катуураак ооруйт жана жада калса кыймылды дагы чектеп коюшу мүмкүн. Андыктан ушул өзгөчөлүктөрдү өзүңүздөн бир аз таап көрүңүз жана дароо эле ушул бели ооруса эле бөйрөгүм ооруп жатат деп ушул ойлой бербеңиз. Балким сиздин ушул радикулитиңиз бардыр, балким грыжа бардыр. Андыктан тыянак чыгарууга шашылбаңыз.